Достор, бүгін сонун жаңылыктар бар. Спорт дүйнөсүнөн биздин Айсулуу Тыныбекова деген биздин ардактуу кызыбыз, жараныбыз дүйнөлүк чемпион болду кайра күрөштөн. Акчол Махмудов, Жоламан Шаршамбеков деген спортсмендерибиз жакшы келатат. Буюрса алар да чемпион болот деген үмүттөбүз. Эми бул жеңиштердин биздин Кыргызстанга эки чоң бир салымы бар. Биринчиси бул албетте жаштарды ошо спортко болгон сүйүүсүн күчөтүп, спортко болгон умтулуусун күчөтүп, ден соолугун чындаганга, ошо жаман нерселерге барбай, спортко кызыгып, ден соолугун чындаганга чоң бир мотивация беришет, мындай үгүттөшөт да. Бул адамдардын ошо ден соолугуна болгон бир ден соолугуна болгон бир ошо мамилесин өзгөртөт. Экинчи чоң бир жакшы тарабы бул ушул улут куруу. Nation building деп коет, строительство нации или строение нации деп коет орусча. Nation building. Жагып улут куруу. Улут куруу деген бул ошол өлкөдө жашаган жарандардын өзүнүн өлкөсү менен канчалык сыймыктанып, канчалык ошол өлкөдө жашап, канчалык ошо өзүнүн ошол өлкөнүн бир улут болгону менен сыймыктанып, ошо менен мактанып, ошо менен бактылуу болгонго алып барган бир чоң бир психологиялык, бир саясий бир процесс. Ушинтип адамдар өзүнүн өлкөсү менен сыймыктануусу үчүн, өзүнүн ошо патриоттук сезимдерин күчөтүүсү үчүн ошол чоң бир инструменттерден бирөөсү дүйнөлүк жылдыздар чыгуусу. Ошо Кыргызстандын атагын дүйнөгө тааныткан бир жылдыздардын бир жетишкендиктери, жылдыздардын чыкканы. Эгерде канчалык биздин өлкөбүздө патриоттор көп болсо, канчалык ушу жарандарыбыз өзүнүн өлкөбүздө калып, мекенин сүйүп, ушу экономикабыздын абалы начар болсо дагы мен ушул жактан кетпейм, эми айлыктары аз болсо дагы мен ошо Кыргызстанымды сүйөм, жаратылышы жагат, эли жагат, мен кыргыз болгонума сыймыктанам, башка өлкөгө жашабайт элем деген бир жарандардын канчалык көп болсо, ошончолук өлкөбүз дагы күчтүү болот. Бул ушу эки чоң ушундай жеңиштердин бир чоң пайдасы бар. Бирок ошол эле убакта биз ушул жеңиштерди мындай туруктуу же болбосо мындай равномерно бүт өлкөлөр боюнча жайылуусу үчүн бир жетиштүү, жеткиликтүү бир жумуштарды кылып атабызбы? Тилекке каршы өтө жай. Ошо атактуу футболисттер, спортсмендер чыгуусу үчүн дагы да көбүрөөк спортсмендер, жалгыз гана ошо күрөштөн эмес, башка спорт түрлөрүнөн дагы көбүрөөк ушу биздин жарандар, чемпиондор чыгуусу үчүн албетте ар бир айылда, ар бир шаарда, Кыргызстандын ар бир булуң бурчунда жакшынакай спорт комплекстер түзүлүп, ошого болгон үгүттөө иштери жүргүзүлүп, спортко жакшылап көбүрөөк көңүл бурулуп, спорттун спортивный тренерлердин бир авторитети башка бир профессиялардын, башка бир кесиптердикиндей авторитетин көтөрүш керек. Ошол эле убакта бул ден соолукту чыңдоо жалгыз бир гана спорт менен болбойт. Бул туура тамактануу, жаман бир привычкалардан кутулуу, тамеки тартпоо, насвай чекпөө, арак ичпөө, андан сырткары бүгүнкү күндө ошо аябай чоң таасирин берген, начар таасирин берген бул энергетиктер өтө катуу жайылып кетти. Ушунун баарын токтотуу, чектөө, жарнамасын кылбоо, ушундай жумуштардын баарын кылыш керек. Азыр карасаңар баардыгы эле чоң ушундай бир спортивный мероприятияларда ар кандай фирмалар титульный спонсор болуп, деген Nitro, Red Bull дегендер болуп, ошол энергетиканы аябай мындай үгүттөп атышат да. Болбосо өтө ден соолукка зыян бер ичимдиктер. Жана дагы бир каалоо ушунун фонунда, ушу жалгыз гана спортсмендерди ушу жылдыз кылбай, бизде канча деген окуучулар математикадан, физикадан, башка химиядан, башка сабактардан жакшы шахматтан, ошо эл аралык олимпиадаларды жеңип келип атышат. Бирок аларга ошо тилекке каршы спортсмендерге болгондой бир көңүл бурулбайт. Эгер аларды дагы ошо өлкөбүздүн национальный звездасы кылып, жылдызы кылып, тосуп алып, аларды дагы ушундай бир бийик туткан болсок, балким ошо жалгыз гана спортко эмес, билимге да кызыккан жарандарыбыз көп болот беле. Ушу билим
ушу интеллектуалдык жактан да өнүгүү, физикалык жактан да өнүгүү, руханий жактан дагы өнүгүү болсо, албетте материалдык жагынан өзү эле өнүкмөк адамзаты. Аны ушул төрт тараптан өнүгүү болгондо, албетте адамдар бактылуу болот эле. Ар бир өлкөнүн ушул максаты, ар бир бийликтин максаты, ар бир жарандын өзүнүн жеке максаты ушу максималдуу түрдө бактылуу болуш керек деген эмеспи. Ошондуктан келе жалгыз гана спорт эмес, билим жагынан дагы чемпиондорубузду ушундай бийик тутуп, урматтап, сыйлап алалы. Патриотторубуз көбөйө берсин, жеңиштерибиз көбөйө берсин.